жылдын калтыргандагы дагы 1000 жылдарга чейин айтыла берет. Касса андагы батырлар чыгат. 4 июнда Улуттук илимдер академиясынын Асылбек Алтымышбаев атындагы философия институту Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин статистикалык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу институту менен биргеликте уюштурган 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштү уюштургандардын бири Доор толкунунда төрөлгөн Сулайман Корчу уулу деген аталышта окурмандарга сунушталган тарыхый китептин бет ачаарына арналган эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Бүгүнкү болуп жаткан жыйын эки проблема. Биринчи 1916 жылкы үркүн проблемасына, үркүндүн 110 жылдыгына, экинчиси bu kitapın beti açarı Süleyman Korçu oğluna arnalgan kitapın çıkışını manasında. Eğer de bizden bu oluştur olursa, mümkün şeyin bunday materyallarını alıp, kimden kim ekenin, kim kanday ellerinin, kanday alanların katışkandığının tahtı mümkün emes boyunca talatırlar. Bugünkü ушул эл аралык конференцияда Доор толкунунда туралган Сулайман Корчу китебинин бет ачары болуп атат. Мына быйыл баарыбызга белгилүү улуттук боштондук көтөрүлүштүн же болбосо элге сиңип калган улуу үркүндүн 110 жылдыгы. Ошолордун арасында дагы тарых күйүсүндө тарыхтар арасында чыкпай көмүскө калган көтөрүлүш башчылары инсандарыбыз ого эле көп. Мына ошолордун бири ушул биз китеп кылып бет ачары кылып аткан Сулайман Корчу уулу. Бул кишинин басып өткөн доору ушул 19-жылдын аягы 20-жылдын башына туура келгендиктен биз жана китептин атындагы Доор толкунунда туралган Сулайман Корчу дедик. Борбордук Азиядагы 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш менен улуу үркүндүн 100 жылдык мааракеси Кыргызстанда гана расмий белгиленип, 2016 жылы Орусиянын президенти Владимир Путиндин ата бейиттеги эстеликке гүл коюп, таазим кылышын чагылдырып калган сүрөттөр кыргыз коомчулугунун эскерүү жөрөлгөлөрү үчүн албетте өзгөчө мааниге ээ болгон. Кыргызстанда 1916 жылдагы Борбордук Азиядагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы жана бул көтөрүлүштүн кандуу басылганында мерт тапкан 100 миңден ашуун кыргыздын жана башка жергиликтүү тургундардын элесин эскерүүгө багытталган иш-чаралар Бишкек чыгарган расмий маалыматтар аркылуу тараганда, ал кадамдарды Орусиянын азыркы бийлиги түшүнүү менен кабылдагандыгы жөнүндөгү кабар ачыкка чыккан. Бул китептин өзгөчө баалуулугу деп койсок болот, же табылгасы архивдик материал, жаңы архивдик материалдар менен жазылды. Анткени биздин архивибиз ушул коңшу Казакстандын, Өзбекстандын жана Россиянын шаарларында архивдик материалдар пайдаланылды. Буга чейин белгисиз болуп келген материалдар дагы жыйнакка берилди. Анткени ушул биз инсандарыбызды изилдөөдө көбүнчөсү тарыхый көмүскөдө калды деп атабыз. Жанагы көптөгөн азыркыга чейин ушул инсандарыбызды дагы алып чыга элекпиз. Мына ошолдон биз ушул тарыхый инсандарды изилдөөдө архивдик материалдарды, жаңы ачылган архивдик материалдарды кароодо буга чейин мындай көбүрөөк алгылыктуу иштер болбой келгендиги, анткени алардын баардыгы ушул бөлөк архивтерде, коңшу өлкөлөрдүн архивтеринде болуп бараткан, ал жерден караш дагы алып келиш дагы өтө кыйындыкка турган. Анын башкы себеби постсоветтик Орусия Федерациясынын мурдагы падышалык Орусиянын түздөн-түз мураскору болбогондугу дешет эл аралык серепчилер. Тарыхый көз караштарга ылайык карасак, кыргыз жерлеринин Орус империясынын курамына киргенине эки башка баа берилип келет. Расмий академиялык чөйрөлөрдө административдик башкаруу системасы жүргүзүлгөн десе, улуттук тарыхта колония саясаты колдонгону айтылат. 1867 жылы кыргыздар Орусияга каратылгандан кийин бул орустар административдик аймактык бирдик кылган. Мына ошондо болуштуктар болгон. Болуштуктар бүгүнкү сөз менен айтканда акимчилик деп койсок болот. Район. Мына ошол түзүлүшү бул Сулайман Корчу атасы жана мен башта айтып өткөндөй Корчу Баатыр алуучу уулу биринчи Бөлөкбай болуштугунун башында болсо, кийин бийликти Сулайман Корчу баласына өткөрүп берет. Бул киши ошол 1870 жылдардан баштап 1900 жылдын башына чейин 30 жылдан ашуун болуштуктун башында турду. Андан кийин будагы бийлигин өзүнүн балдары Исмаилбекке, анан Асанбекке өткөрүп берген. Аймактар облустарга, болуштуктарга бөлүнүп, падышалык аскер чиновниктери тарабынан башкарылган. Жергиликтүү элден чыккан кадыр бартуу адамдар болуш шайланып, империялык бийлик вертикалына кошулган.
ар бир инсанды изилдегенде кыргызстан кигертерен учурашкандан кийин эле тегиң ким, жериң ким, кайсы жерликсиң деп сурашат. Анткени бул Сулайман Корчу уулу өзү эле жараланган жок. Анын атасы Корчу баатыр Адучу уулу Байтик баатырдын кол башчысы болуп тарыхта барандуу эмгеги сиңирген. Ушул Бөлөкбай болуштугунун биринчи болушу Адучу уулу Корчу болгон. Андан кийин ал Байтик баатыр менен бирдикте ушул Пишпек уездин түптөгү, Пишпек шаарын негиздөөгө салынышкан. Бул Сулайман Корчу уулу кыргыз казак болуштар белән мамилелер деп атайын китептин бир бөлүгүндө бар. Кайнатасы Дөөлөтбек Нугайбай Давлетбек уулу бул Кордайдагы азыркы бүгүнкү күндө Кордайдагы болуштуктун башчысы болгон. Ошолор менен мамилелеш болгон. Кыргыз казак болуштарды биригип ушул орус оторчулугуна каршы жана жерлерде келип орус оторчуларын орноштуруп атканда падышак атайын Узун Агач деп курултай уюштурушуп, ага өкүл жиберебиз деп, казактарлар Баарылбек Сырттан, кыргыздардан Бүр Сооронбаевди өкүл кылабыз деп, кыргыздар өз алдынча оторчулуктан кутулуу иштеринин башында булар турушкан. Булардын басып өткөн жолу өтө майнаптуу. Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясын арена кылып, бул өзөктүү иш-чаранын негизин түзгөн деп аталган 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн уюштуруучуларынын бири Сулайман Корчу уулуна арналган саясий даректүү эмгек улуу Үркүндүн 110 жылдыгына арналышы да чакырылган коноктордун туура кабылдоосуна татыды көрүнөт. Тарых бүгүн эсерегибиз, бул өлкөдөгү ата бабалардын эмгегин эскерүү жана ошол жөнүндө ой толгоо, ошолордон сабак алуу. Коомчулукта кызыгуу менен кабыл алынган тарыхый изилдөөнүн өзөгүн түптөгөн негиз Кыргыз Республикасынын президентинин мындай илимий даректүү эмгекти баалагандыгы десек болчудай. Ысымы көмүскөдө калып, жаңы ачылган архивдик табылгалардын негизинде инсандык бейнеси кайра жанып, кыргыз тарыхында барандуу орду аттын кашкасындай белгиленген Сулайман Корчу уулун эскерүүгө арналган илимий даректүү эмгек конференцияга катышкан аудиториянын кызыгуусун күчөттү. Бирден болсо эле Байтик деп айтасыздар, Жаңгараш деп айтасыздар, дагы калгандар барын айтасыздар депчи. Бирок ал инсандардан дагы эмгеги боюнча, жасаган иши боюнча, кылган эмгектери боюнча ат чабым алдыдагы өзүңүздөрдүн жердешиңиздерди, атаңыздарды бартабай келатасыздар деп. Мен чочуп кетип сурасам айтты, ошол Жаңгараш, Байтик аталарынын башында турган мындан бир 300 жыл мурун өткөн Түлөберди деген болгон. Түлөберди жасаган ишин өзү айтып кетти. Түлөбердинин жасаган иши ат көтөрүш болгон деп. Оостон сөз чыккандай аткарыш керек. Күн жылдары менен бардыктагы Байтик көрүштөнүнөн Аслан Мырза баш болуп жүрүп издеп жүрүп таап атабыздын бейитин Куран окутуп, анан алдынан бир өткөнбүз. Муну эмне үчүн айтып атам? Экинчisi, мынакей Сулайман Корчу уулу жөнүндө айта турган болсок, биз тарыхчы эмеспиз, көп нерселерин билбейбиз, элдерден гана оозеки айтылган боюнча гана маалыматыбыз бар. Китептин алгы сөзүн жазган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиевдин мазмундуу саптары ондогон кылымдарды карыткан кыргыз элинин тарых таржымалы барган сайын изилдөө объектисине айланып, барган сайын жаңы маалыматтар менен толукталып келерине токтолуп, буга чейинки Айкөл Манас атабыз гана эмес, Барсбек Каган, кечеги тарыхыбыздагы Ормон хан, Алымбек Татка баштаган даңазалуу чыгаандарыбыз тууралуу кабардар болсок, андан кийин элибиздин бир капшытын оюп кеткен 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү тарыхыбызда улуу Үркүн деген ат менен калган капсалаңдуу окуя ар тараптуу изилденүүгө тийиш деген корутундусу 1916 жылкы окуяларды расмий эскерүү аркылуу Кыргызстандын бийлиги өлкөдөгү атуулдук ынтымакты кыйлоо чыңдоого багыт алганынан кабар берет. Үркүн капсалаңын камтыган тарых барактары Кыргыз бийлигинин аяр мамилеси аркылуу тарых бүктөмдөрүндө калып кеткен жеринен казылып чыгып, элге эмгеги калкка кадыр өткөн, ата мекен үчүн аянбай мээнетин төккөн эр азамат уулдарынын тарых таржымалын колго алып, катылып жаткан архивдерди казып чыгып, ат көтөргүс эмгекти жонуна үйүп жарыкка чыгарган эрдик деп таанылганы. Кыргыз тарыхчылары Мурас фонду менен биргеликте улуттук боштондук көтөрүлүштүн жүрүшүн архивдик маалыматтарга таянып, объективдүү көз карашта илимий иликтөө жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Буга Орусиянын архив адистеринин көмөгү далилдүү материалдарды топтоого шарт түзгөн. Орусиянын борбору Москва шаарындагы мамлекеттик тарых архивинен, Казакстандын, Өзбекстандын борбордук мамлекеттик архивдеринен алынган материалдардан негизделгенинен эмгектин баалуулугу жогору көтөрүлгөн.
Архивдик материалдарды ошондой эле бул китепти түзүүгө жалпы 2016 жылдагы көтөрүлүш жөнүндө өзгөчө биздин жаныбыздагы коңшу биздин казак мамлекети ошол архивдик материал ошол жактагы окумуштуулар жакшы колдоо көрсөтүптүр. Сиздерге чоң ыраазычылык айткым келет. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ааламдашуу жүрүмүнө туштугуп, руханий баалуулуктардан оолактап бараткан маалда улуттук уңгу жолубузга түшүп, уйткулуу өзөгүбүздү таанып биле баштаган учурубузда коомчулукка дайынсыз болуп келген журт аталарын чыгаан инсандарыбыздын тарых таржымалы ачыкталганы доор алмашып дүрбөлөңдүү заманда элди баштап журт аталары деп таанылган, эл үчүн сиңирген эмгектерин коомчулуктун калың катмарына жеткирүүгө умтулган жаш тарыхчыларынын бир топ чыйралганынын далили. Дүйнө өнүгүүсүнө сара сеп салсак, эл аралык байланыш барган сайын ыкчамдап, өнүккөн өлкөлөрдүн экономикалык таасири кулаш жайып келгенин байкап гана отурбай, жонубуздан да сезе баштадык. Бизге азыр улуттун рухий асыл уңгусунан ажырабаган батыл модернизация керек. Бирок мындай батыл философияны калчаган иш-чаралар да керек. Мындай жерде айтылган пикирлер өзгөрүлбөс константа эмес, глобалдаштыруу мезгилиндеги формацияны өзгөртүүчү уңгу жолу, анын акыйкаттуулугу айтылган пикирлердин айкалышуусунда. Үстүбүздөгү жылдын 3-июнунда дүйнөнү дүңгүрөткөн кабар келди. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Быйыл өлкөбүз төбөлсүздүккө жеткенине 35 жыл болот. Коопсуздук кеңешине мүчө болуу Кыргызстан үчүн бир нече стратегиялык артыкчылыкты берерин туюп, расмий Бишкектин Борбор Азиянын көйгөйү гана эмес, анын муктаждыктарын дүйнөлүк деңгээлде көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алганынын далилине күбөбүз. Тарых бул өзү социалдык милдетти аркалаган тарбиялык мааниси терең илим. Өткөнүбүздү терең окуп үйрөнүү гана бабалар баскан жолдун учугун улап, келечек муунга тарата алат. Китеп жөнүндө айта турган болсок, бул 10 жылдап, 13 жыл болуп кетти, 13 жылдап изилдөөнүн үзүрү десек болот. Анткени бул сырттагы архивтерди караш өтө мушаккат түштү талап кылат. Анткени жана бул архив казуу, алтын казуу элемары бар. Эгер 100 тонна топурактан 100 грамм алтын чыкса, 1000 деген көктөмө делодон Кыргыз тарыхына тиешелүү бир жарым барак кагаз чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул 1 жыл, 2 жылдык иш эмес, 13 жылдык ачылган иштин мээнети деп айтсак болот. Бирок бул эле биз толук 100% жазып койдук дегенден алыспыз. Биз ошо инсандын 70% бейнесин ачып берсек, анда чоң ийгиликке жетишкен болобуз. Дагы келечекте, дагы бөлөк архивтерден, дагы бул киши тууралуу документтердин табылышы ажып эмес. Бүгүнкү айтылган китептин бет ачарына күбө болгондор чыгарманын биринчи бетинде китеп Сулайман Корчу уулунун урпагы Бактыбек Кудайбергеновдун колдоосунда жарыкка чыкты деген саптарды кийин трибунага чыккандар да белгилеп кетишти. Алдыңыздардагы ат көтөрүүс эмгек, мен бул эмне үчүн деп антип айткандын себеби жөн гана оозек айтылган жок, архивдик материалдарга таянып туруп, илимий жактан абдан бактуу болуп жазылган китептин башында туруп, демөөрчү болуп, Аслан мырза айткандай экөө баштаганда ушунун аягына чыгарам деп Сулайман Корчуунун бир бутагы мына Бакыт мырзага рахмат айтып койсок туура болот го деп ойлойм. Артында калган элдер менин эрдигимди эскерер бекен деген экен. Экинчиси ордунду басар болсочу деп ушул менин артында калган урпактарым мени уят кылбай, мени даңазалап, менин жасаган эрдигимди жазар бекен дегени турат. Анысы аны ушул Сулаймандын уулу Кудайбергендин небереси, мына Бакыт Кудайберген, Бакыт агабыз ушул чоң атасы басып өткөн жолду басты. Бүгін тарих ордuna келіп атат. Биздин ата-бабаларыбыздын арбактары разы болот болуш керек. Сиздер менен жолу ошол кишилердин басып өткөн жолдун ордуна койдук. Барып сууруп чыгыш үчүн кып-кызыл акча төлөндү. Мен бир жолдош балам азыр 15 томдук Кыргыздын китебинин башкы редактору болуп жазып атат. Кышта барып Ташкенттен өзүнүн чөнтөгүнөн 400 000 сомго архивдик материалдар тапты. Профессордун алганы ашып кетсе 35 000 сом. Эң
Аксакалдуу карынын сакалы жерге чалынды. Ата бабалардын нарктуу жашоосун, каада салттарын жана мурасын сактап калуу азыркы урпактардын ыйык милдети жана чоң жоопкерчилиги. Өткөнүн билбеген, келечегин көрбөйт делет улуттун нукурат уюмунда. Аны улуттук баалуулуктарды, улут маданиятын өз көкүрөгүнө түнөктөткөн гана жаран туюп билет. Бактыбек Кудайбергеновдой. Демөөрчүлөрдүн сабы көбөйсүн, нускалуу тарык барактары дагы жаңы сындарды жарыкка алып чыксын. Ийгилик.